Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Өзіңіздер білгендей эле көптөн бери эле сүйүн кирди чыкты деп видеонун аягында айтып келемин. Биздин демөөрчү деп бүгүн мен дагы буга чейин бир жолу кирип чыктым эле. Бүгүн дагы бир кирди чыкты кылып, Кудай кааласа 1,5 сутка дегенде мына уже котельниктен өтүп баратабыз. 1,5 суткага жетпей деле калды окшойт. Барсак аз Кузьминкиден өтүп баратабыз. Барсак өчүрт жок экен. Кудай кааласа барып бир 2,5 саатка кала эле Россиянын границасынан Казакка кирип, Казактан чыгып калдык. Кудайга шүгүр, иншалла. Аллага чексиз мактоолор болсун. Дагында болсо, ошол Москвада кичине болсо дагы ошол иштеп алайлык деп эле өз мекендештер менен чыктык. Ал жакта кирип чыктыганын көбүн эсе кыргыздар. Көбүн эсе кыргыздарды көрдүк. Өзбек, тажиктер азыраак экен, бирок бир 5-6 альфардты көрдүм да мен точно элечи. 5-6 альфард, калгандары жөн обычный машина менен дагы жүргөндөрдү көрдүк. Мен айткан сүйүн агам дакан сайдады. Ошондо айткандай эле аркадагы балдарды азыр котельникке түшүп калды. Толук видео тартып каналга чыгарам, Кудай кааласа көрсөңүздөр болот. Көптөгөн кызыктуу нерселер болду аякта. Негизи эле токтоткон ДПС-тин бардыгы больнойлор барбы деген суроолор көп болду да. Азыр сүйүн агамдын жакындоосу Акжол акам менен чыктык да. Ошол Акжол акамдан бир сурайлыкчы, больной эмне бардыгы больнойго кызыгат, бардыгы Кыргызстан гражданыбы, ошого окшогон суроолор көп берилди. Чындыгындачы бул Акжол ака кандайсыз? Жакшы, салам алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр, мен кандай. Бизди азыр көп жактан мекендештер көрөт. Айныкса могу Москвадан, Россиядан көргөндөр көп да. Эмне ошол чечмеленип чыккандай азыр уктуңуз да? Больной дегенде мисалы регистрациясы просрочный болуп калышы мүмкүн. Документациянын баягы немелери да, минус жерлери да бул. Вот ошону булар эми өзүнүн тилинде больной деп коет окшойт. Вот ошондой жигиттер. Москвадан жолго чыкканда ошо барганга чейин бир 2 жерден тосту. Тосуп эле сразу шартет баштадыңыз да сиз депчи. Больной жок бизде. Конечно, жигиттер биз эми кызматтабыз да, сөзүнүн ачыгы чынын айтканда силер аркылуу биз дагы иштеп атабыз, нан таап жеп атабыз дегендей, семьябызды багып атабыз, чынбы? Канчалык колдон келишинче аракет кылып силерди жакшы алып барып келсек, силерге дагы жакшы, силер ыраазы болосуңар, силер аркылуу дагы бизге клиент келет дегендей жигиттер. Эми ошондой да. Чечмелерибиз ошондой дең. Ооба, ошондой. Ошол чыкпай туруп чорунарды базадан текшерип деп дагы айтып келет элем. Ошол негизи жолго чыккан адам документи жакшы болбойт да, көбүн эсечи. Өзүм дагы нито эле ошол жолго жарактуу кылып даярдап беришти баардык балдарга. Бардыгыныка ошондой экен. Бирдей эле болду. Кандай барып келдиң, тойчу досум? Жакшы барып келдим, зор. Мына ушундай. Кудай кааласа ишеничтүү водительдер чалып байланышып барып келсеңиздер болот, туугандар. Жолдо токтот деген жерден токтотуп чайды ичип кенен кесир барып келдик. Ол жерде дагы бир шеф бар. Чалып аткан. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кыргыз мекендештер. Ошо биз границага чыгып келдик. Жакшы саламан барып кайтып келдик. Жолубуз жакшы болду. Өчүрүт жок болду, жакшы. Өчүрүт жок болду. Саламан мына же келип калдык Москвага кайра. Сизди границага чыгышыңызга эмне себеп болду? Границага чыгуу себеби регистрация базадан чыгып кетип, анан кийин кайра койсок уже отказ болуп келди. Отказ болуп келгенден кийин анан ошо чыгып келишке туура келди. Сиз официалдуу түрдө иштейсизби? Официалдуу түрдө иштейм. Трудовой договор официальный. Бирок регистрациям базадан чыкпай калды. Базадан чыкпай калды. Регистрация базадан чыкпай калды. Эми ошо регистрация жасаган адамдарга дагы кайрылып кетем. Өзүңөрдүн ишиңерге тап болуп, өзүңөрдүн ишиңерди талап барсаңар жакшы болмок. Ушунча кыргыз эли кыйналып, бияка эми ойногон келген жок, иштейбиз, бала чака багабыз, ата энебизди багабыз деп келгенбиз. Ошого мындай адалыраак өзүңөр карап жасап бергиле, жасай тургандар. Ошо кайрылып кетем. Элдар ака, айтсаңыз, сиз канчадан бери Москвада жүрөсүз? Мен Москвада уже 4 жыл болуп калды. 4 жылдан бери мындай
жумуш кылып жүрөм. Анан мурда дагы келип иштеп, анан арада бир 7-8 жыл келбей жүргөм. Бирок азыр 4 жылдан бери жүрөм. Кыргызстанга барып келип жүрөм. Сиздин эсебиңиз боюнча канча жылдан бери ушундай регистрация проблемасы болду? Буга чейин андай көйгөй жок эле да бизде. Бир жыл коюп жүрө элек да. Мен 2021 ошо этегине чейин жакшы жүргөнмүн. Ошо 9 айлык регистрация, ошо 1 жылды кылып жүрүп жакшы эле жүргөнбүз. Мына 2022ден баштап ушундай болду. Азыр эми азырга чейин ушундай болуп атат. Эми Кудай кааласа жакшы болуп кетет деп ойлоп атабыз эми. Ишиңизге ийгилик. Силерге да рахмат чоң. Алла разы болсун. Менимче ушул немеге дагы такси агабызга дагы рахмат. Жакшы биздин көнүбүзгө карап, айткан жерде токтотуп, бүт немебизди жакшы эме кылып апарып, эс-аман алып келди. Жолдо кыйынчылык болгон жок, Кудайга шүгүр. Мына эс-аман келип алдык. Алла разы болсун. Токтонгон байкебиз. Яны көбүнесе баягы жаштар минип алат, акчыңды айдайт деген суроолордон көп болуп калат. Ошого токтонуп калган агаларыбыз иштешет. Ишиңиздерге ийгилик туугандар. Негизи эле официалдуу иштеп, ошол жашаган жердеги хазайындар коюп берсе, негизи ар дайым базада болот да. Анан көбүнесе жашаган жердегилер өзүнүн квартирасын коюп бербейт. Көбүнесе орустар коркот. Ошого анан айла жок, чындыгында бардыгыбыз эле хазайындар коюп бербегендигине байланыштуу хастелери койдурабыз. Аяктан дагы азыр базаларды ар ким ар кандай деп айтышат, чыгып кетип атат. Өзү негизи бардык эле жерде проблема болуп атат бул нерсечи. Ошондой кылып биз дагы жадап калдык ачыгы. Көрүнгөн жерде ар кимге акча бере берип, акча бербесең дагы болбойт туугандар. Штраф жазып берет. Штраф жазып берген болсо депорт болуп кетиши мүмкүн. Ошого окшогон нерселер да. Эми көбүңүздөр түшүндүңүздөр. Мына ушундай эгер кимдир бирөөлөргө керек болуп калса деген ой максатта тартытам. Ишиңиздерге ийгилик туугандар. Тынч амандыкта ушул YouTube аркылуу көрүшүп тура элек. Сак саламатта болуңуздар. Бардыгыңыздардын тилеген ой максаттарыңыздарга жетишиңиздер Кудай кааласа. Бул мекенден алыс жакта 1 сом 2 сом кылам деп бир нерсе бүтүрүп алайын деген мекендештерибиз жүрөт да, чындыгыначы. Анча мынчасыга эмес экен чындыгы мигрант болуштагын. Мындан оору бар экен, жеңили бар экен. Рахмат баарыңыздарга. Жашоо татаал дейт го. Кимдир бирөөлөр трал издеп жүргөн болсо, тралдын номерлерин ушул жерге коюп койдум. Менден алдым десеңиздер, бир аз арзанатуу кылып берет. Москвадан, Питерден Кыргызстанга, Кыргызстандан бери Москвага аманат кыздар жеткирип берет.